Арыңыздарда Ала Тоо аймагындагы урунтуу окуялар жана көрүнүштөр менен адаттагыдай эле өлкө деми маалымат программасы. Студияда мен Жазгул Усубалиева. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта саламаттыкты сактоодогу саамалыктар. Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын базасында компьютердик томография ачылды. КТ деген компьютердик томография биринчи жолу болот. Келгени мындай мурун жок болчу, рентген менен эле чектелчүбүз. Эгерлерге камкордук. Салкын Төр мамлекеттик жаратылыш паркынын эгерлеринин кызматтык аттарына атайын жабдыктар берилди. Корма деле ушу эгерлерге көп көңүл бурулчу эмес. Азыр аябай бурулуп, жай кыш кормалардан бери берип келатат. Байгелүү кайткан балбандар. Нарын шаарынын окуучулары Ташкентте өткөн эл аралык мелдештен 2-чи орунду алып келишти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров коңшулаш Казакстандын Алматы шаарына жумушчу сапар менен келди. Ал анын алкагында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жана жаңы реалдуулуктагы санариптик өнөктөштүк санариптик форумунун жалпы жыйындарына катышты. Ошондой эле анын бир катар расмий жолугушууларды өткөрүүрү да болжолдонулган. Профсоюздардын Нарын облустук кеңешинин 14-чү конференциясы өткөрүлдү. Анда уюм тарабынан 2017 жылдан 2022 жылдар аралыгында аткарылган иштер туурасында келген делегаттарга отчеттук маалымдама берилди. Анда айтылгандай, бул жылдар аралыгында кесип бирликтерге мүчө болгон эмгекчилердин саны 1000 адамга көбөйүп, облус боюнча 26857 адам мүчө болуп катталган. Ага жараша алардын укугун жана кызыкчылыгын коргоо багытында да алгылыктуу иштер жүргүзүлүп, эмгек келишимдерине нааразы болгон 344 арыздануучуга мыйзамдуу жардамдар көргөзүлгөн. Ошондой эле бул жылдар аралыгында эмгекчилердин ден соолугун чыңдоого карата 700гө чукул жолдомолор алынып, эмгекчилерге калыс бөлүнүп берилген. Отчеттук угуудан соң конференцияга катышкан делегаттар тарабынан профсоюз уюмунун ишин жакшыртууга карата бир катар сунуш пикирлерди айтылды. Конференциянын соңунда профсоюздардын Нарын облустук кеңешинин төрагасын шайлоо өттү. Ал орунга делегаттар тарабынан Эмилбек Алымкулов, Зарылбек Табалдиев жана Бакыт Аманкулов сунушталды. Бирок Зарылбек Табалдиев менен Бакыт Аманкулов талапкерликтен баш тартып, жыйынтыгында 31 добуш менен Эмилбек Алымкулов төрагалык орунга шайланды. Сиздер менен бирдикте ошол профсоюздун аброюн көтөрүү, ошол биргеликте сиздер менен мынакей федерация профсоюз менен чогуу иш алып баруу. Ошол болгон алдыбызда кандай проблемалар болсо, мына өзүңүздөр айтып атсыздар эртеден бери кандай гана кыйын күндөр баштан өттү деп. Ошол оор күндөрдүн баары артта калды. Эми ошону жолго салып, эң биринчи биздин максатыбыз ошол элибиздин ынтымагын сактоо, кызматчылардын укугун коргоо. Мына ошолордо бирге турсак, Кудай буйрса. Себеби мен ойлойм, көп жакшы алдыда иштер болот го деген. Мына Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын базасында компьютердик томография ачылды. Буга чейин дарыгерлер рентген аппараты менен гана чектелип келген болсо, заманбап жабдуунун жардамы менен ар кандай текшерүүлөрдү жүргүзүп, анын ичинде ички органдарга да диагноз коюуга мүмкүнчүлүк жаралды. Эң башкысы, теңир тоолуктар мурдагыдай ашыкча убарага батып, борбор калаага барышпайт. Саламаттыкты сактоодогу саамалыктар. Кесиптешим Гүлзат Болкенованын репортажы. Бул компьютердик томографиянын ачылышын теңир тоолуктар жылдап күттү. Себеби буга чейин Нарын шаарында иштеп жаткан жеке менчик магниттик резонанстык томография 2 жыл айланбай жабылып калган. Жергиликтүүлөр аргасыздан борбор калаага барууга туура келчү. Ал эми облустук оорукананын базасында компьютердик томографияны ачуу аракети 2020 жылы башталган. Имараттын жалпы наркы 4 миллион сомдон ашуун акчага бааланган. Каражат президенттин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнөн, Агахан фондунан, облустук оорукана кызматкерлеринен жана жеке ишкерлерден чогултулган. Ковид учурунда аябай оор заман болгон. Ошондо өзүңүздөр билгендей, өпкө жабыркаганда өпкөнү изилдеп, ошону ковидтин канча поражениясы бар экенин изилдеш үчүн КТ аябай керек болгон. Ошол моментте биздин өкмөттөн 5 компьютерный томограф бөлүнүп берилет, жер-жеринде зданиясын даярдагыла деген. Бөлүмгө керектүү бардык жабдуулар алынган. Ал эми томограф аппараты Саламаттыкты сактоо министрлигинин COVID-19 оорусуна каршы күрөшүү программасынын негизинде алынды. Министрликтин бөлүштүрүү планына ылайык өлкөдөгү 5 облустук ооруканага окшош аппараттар берилген.
Жаңы медициналык жабдуулар ар кандай текшерүүлөрдү жүргүзүүгө, анын ичинде ички органдарга да диагноз коюуга мүмкүндүк берет. Аппараттын жардамы менен дарыгерлер оорулардын динамикасын көзөмөлдөй алат. Буга чейин жергиликтүү дарыгерлер рентген аппараты менен гана чектелип келген. КТ деген компьютерный томография биринчи жолу болот келгени. Мындай мурун жок болчу, рентген менен эле чектелчүбүз, рентген карап эле. Азыр болсо муну болсо 32 срез болгондо кандай десем, кесип бөлүп койгондой да, 32-ни кесип койгондой, ошондой көрүнөт. Айлантып любой ракурста көрсөк болот да, мына ичин ачып. Бутуңузду чечиңиз, үстүнө чыгыңыз. Компьютердик томографияны ишке киргизүү өлкөнүн саламаттыкты сактоо тармагын өнүктүрүүгө болгон чоң салым. Анын жардамы менен алыскы аймактардын калкы үчүн медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн арттырып, ооруларды алгачкы стадиясында аныктоого мүмкүндүк жаралат. Нарын шаарынын тургуну Жайна Курманова баш ооруларына байланыштуу жылына томографияга түшүп, дарыгердин көзөмөлүндө болуп турат. Бул үчүн ал атайын Бишкек шаарына барып, ашыкча убара болуп, убакыттан уттуруп жүргөнүн айтат. Аяққа барганда бир жумалап очередке турасың, анан акчабызга, жолубузга дегендей көп эле кетип калчу. Анан ушул жака келип, томографиянын ачылып атканы абдан нарын эли үчүн аябай жакшы. Анча-мынча акчабыз болсо да кичине эконом. Анан элге жакшы болду. Бул жерден көп кишилер негизи томографияны баарыбыз эле шаарлап жүрчүбүз. Компьютердик томография тесттик режимде иштеп баштады. Ал үчүн атайын кызматкерлер да дайындалган. Баалары да жеке менчик лабораторияларга салыштырмалуу арзан. Баасы болсо деген антимонопольный комитет менен Минздрав менен согласование болгон, эсептелип чыгып, азыр 2630 сомдон баягы кыйынчылыгына жараша 2900 сомго чейин болот. Ошондой эле облустук оорукананын базасы 2 тез жардам автоунаасы менен толукталды. Эске салсак, 1 февралда президент Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлигине 100 өрт өчүрүүчү жана саламаттыкты сактоо министрлигине 33 тез жардам унаасын тапшырган. Анын экөө Нарын облустук бириктирилген ооруканасына берилген. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары. Талас облустук Куманбетов атындагы биргелешкен ооруканасынын операциялык блогу толук капиталдык ремонттон өтүп, ага жалпы суммасы $70 000 акыркы үлгүдөгү жабдуулар коюлду. Иштин мындай жагдайы жергиликтүү өмүр сакчыларынын түйшүктөрүн кыйла жеңилдеткендиги менен өзгөчөлүү. Бул операциялык блок 3 бөлүктөн турат. Кандай гана операция болбосун, бейтаптын өмүрүн сактап, дарттан арылтуу башкы максат. Ал эми операцияга даярдоо дагы кылдаттыкты талап кылат. Бул күнү 56 жаштагы энеге операция жасалды. Тоого муз тебүүгө барган эне келин экөө жараталып, эненин жамбаш сөөгү сынган. Операция маалында дарыгерлер жаңы келген медициналык аппараттын жардамы менен бейтаптын жамбаш сөөгүнө операция жасашты. Түшкөн болду. Şu muzdan tayıp çıkıp jambаш сөөгү сынган. Рентгенден көрүнгөндө. Буюрса бүгүн şu сөөгүн темир менен бекиткен операция жасап атабыз. Операция убагында ар 1 минута кымбат. Операция столунда жаткан бейтап өмүрүн сактап калуу дарыгерлердин биринчи милдети. Мындай учурда дарыгерлер үчүн түзүлгөн шарт эң маанилүү. Бул аппарат жоктор биздикке кыйынчылыкты жараткан жер ушу рентген болчу да. Операция үчүндө жана рентген комнатадан бул жака алып келип, анан тартып, ал жерден бир эле жолу тартылат да, бир снимок. Анан пленканы алып барып, проявка кылып, алып келгенче убакыт көп талап кылчу. Жер жагы да бир 15-20 мүнөттөй. Анан дагы ал менен рентген менен бардык угол деп коет мындай. Ар кайсы тараптан тартканга мүмкүнчүлүк жок да. Бул ушу рентген аппаратыбыз көбүрөөк биздерге шарттарды түзүп берет. Дарыгерлердин айтымында өзгөчө быйылкы жылы Талас облусунда муздан жабыркаган жарандар көп. Муз тебүү үчүн барып денелеринен жаракат алып кайрылган жарандар өзгөчө январь айында басымдуу болду. Көпчүлүгү операция болгондор. Биздин тургундарыбыз Талас шаарынын, негизи Талас облусунун тургундары ушу тоого барып эз алышып, жанагы баллон, жана линолеумга жатып тебишип, анан жаракат алгандардын саны көбөйдү. Мындай күзгө малга, жайка караганда ошо тоодон жаракат алып тайып келгендердин саны көбөйдү. Алардын жаракаты эми ошо баш мээзин чайкалганда, булчуңдарынын ушуп мектикени деп коет, булчуңдарынын урунуп, эзилип, жанчылган. Анан эң көйгөйлүүлөрдүн бири бул бел омурткасынын сынышы да.
бел омуртканы сынгандар аябай көп болуп атат. Кече 2 күн мурун эле ошо энези менен, кайненези менен келини ошо линолеумга жатып алып тепкен экен. Алар 2 күн болду Бишкекке которулду. Операция кылыла турган сынык болгондуктан баягы жүлүнгө доо кеткендиктен Бишкекке которулду. Айтпүү Күрөңбаева 8 жаштагы небересин алып ооруканада. Өткөн жумадан небереси муздан тайып, бутун сындырып алган. Эртең операция жасалат. Айтмаса күнү кызым мектептен келатып жыгылыптыр. Анан көтөрүп келишти үйгө. Ошо менен больницага алып келдик. Жакшы келип эле рентгенге тартышты. Анан митип жакшы карашып атат. Биз келсек көп экен. Катоктон быйыл музда көптөр жыгылышыптыр, баары бир палата бүт ошондойдон жатышты. Баары жакшы, аман эсен чыгып кетишти. Энди элдерге айтар эмне, ушу суукта, кышында абайлашса. Операциялык блок талас өнүктүрүү фонду аркылуу каржыланып, ремонттон өткөрүлсө, андагы медициналык аппарат Жапон өкмөтүнүн колдоосу аркылуу келген. Ар бир операциялар ошо азыркы заманбап жабдуулар менен колдонууга шарттар бар да. Анан ошо биз ыраазычылыгыбызды айтып кете турган ошо биздин Талас облустунун губернатору Бакыт Наркуловичке жана Талас облустунун өнүктүрүү фондуна жана биздин администрация жетекчиси Нурдин Сарамсаковска чоң ыраазычылык билдиребиз. Акыркы 2 жылда облустук ооруканадагы бир катар медициналык жабдуулар жаңыртылып, дарыгерлердин иштөөсүнө шарт түзүлдү. Андыктан буга чейин Борбор калаада жасалып келген айрым операциялар эми облустук ооруканада жасалууда. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан Нарын облусундагы Салкын Төр мамлекеттик жаратылыш паркынын эгерлеринин кызматтык аттарына жалпы 14 ат жабдыктары жана тоо ташка жүрүү үчүн атайын кышкы жайкы формалар берилди. Аттагы бир токум алынган ошондагы бир салтанаттуу тапшыруу болуп эсептелинет. Салкын Төр мамлекеттик жаратылыш паркынын кызматкерлерине буга чейин мамлекет тарабынан жетишээрлик көңүл бурулбай келген. Жаратылыштагы жапайы жаныбарлардан аска зоодогу тоо текелерге чейин көзөмөл кылуучу эгерлер жайыгышы ат үстүндө жүрүүгө туура келет. Бирок ыңгайлуу кийим-кечектер берилбей, ат жабдуулары эскилиги жеткен абалда да алар өз кызматын таштаган эмес. Бул ири жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан 120.400 сомго 14 ээр тапшырылды. Токой бөлүмүнүн башчысы Руслан Жумабаев 16 жылдан бери Салкын Төр жаратылыш паркында маянасынын аздыгына, жумушунун түйшүгүнө карабай эмгектенип келген. Ал эми соңку жылдагы мамлекет тарабынан көтөрүлгөн айлык маянага, тоо ташта жүрүүгө ыңгайлуу кийим-кечектерге жана кызматтык аттарына берилген ээр токумдарга кубанып турат. Ушу эмгектенгенден бери ушу биздин мекемелерге өзгөчө ушу бир жылдын аймактын иштеринде ушу аябай жакшы жаратылыш жагына аябай мамлекет көңүл буруп келатат. Анткени ушу мына токулуп турган могу ээрлерди быйыл тапшырып берип атышат. Могу кийип турган формаларыбызды ушу жайкы формасын, кышкы формаларды кылып ушу дагы беришти. Мындан мурун көптөн бери ушу форма деле ушу эгерлерге көп көңүл бурулчу эмес. Азыр аябай бурулуп жайкы кышкы формалардан бери берип келатат. Ушул август айынан баштап ушу эгерлердин жаратылыш дегеле жаратылыш тармагындагы кызматкерлердин айлык акысы, эмгек акылары дагы көтөрүлүп, аябай жакшы стимул болуп, ушу эгерлерге да жакшы стимул болуп, көңүлдөнүп калышты иштегенге дагы. Жаратылыш сакчысынын ар бирине тийиштүү бөлүктөр берилип, ар бири айлана чөйрөгө, жан-жаныбарга чейин көзөмөл кылып, аларды коргоого милдеттүү. Ал эми өз жумуштарын тийиштүү деңгээлде алып баруу үчүн эгерлердин тоо ташка, аска зоого чыгуу үчүн кызматтык ат, ээр токуму мыкты болуусу шарт. Салкын Төр жаратылыш паркы, ошо парктын кызматкерлерине мына бүгүн атайын кызматтык аттарына эгерлердин бүгүн 14 дана ат жабдыктарын ээрлерин таратып бердик. Мунун таратып бергендин себеби ушу мына биздин ар бирине тиешелүү обходдор бар. Ошо обходдорду
тиешелүү деңгээлде кайтаруу максаты болот. Сактоо, коргоо ушул функциялар кирет, ошолордун милдеттерин так аткаруу. Маалымат үчүн айтсак, Салкын Төр мамлекеттик жаратылыш паркында кызыл китепке кирген жаныбарлар бар. Алардын ар бири токойчулардын камкордугунда. Жеркынай Күлташыр кызы, Жолдошбек Курманбеков, Өлкө Деми. Интернет булагына ак суу токойчулугунда мыйзамсыз карагайларды кыюу иштери жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат тарап, коомчулуктун талкуусуна түштү. Андыктан жеринде атайын түзүлгөн топ иштеп, аныктоо жүргүзүүдө. Чынында эле карагайларды кыюу мыйзамсыз жүргөнбү? Кийинки сюжетте кеп болот. Ол уже карагай деген уже перестония деп коет, карыган карагайларда. Карыган эле. Иши көңгөй уже курап өзүнүн баягы функциясын аткара албай, ошон үчүн жыгылып атканы ушундан да. Ак суу токойчулугу боюнча 21858 гектар аянт болсо, анын 7722син токой баскан аянт ээлейт. Адистердин айтымында токойдун санитардык абалын сактоо максатында өспөй, эскирип, куурап калган карагайларды изилдеп, аны кыйып туруу зарылчылыгы бар. Болбосо карагай арасында дагы өсүмдүк зыянкечтери жүрүп, жаратылышка өзүнүн кедергисин тийгизет. Кыйып жүргүзөрдө ошол баарын проектини карап, улуксааталарда биздин Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында ГАН атындагы токойлорду изилдөө илимий өндүрүш борбору бар. Ошол жакка кат жазып, ушу кат менен кайрылып, аяктан акт обследование түзүлгөн 2022 жылдын 10 февралында. Ошонун негизинде мына заключение беришкен. Интернет булактарында Ак суу районундагы Алтын Арашан участкасында карагай мыйзамсыз кыйылып жаткандыгы тууралуу маалымат тарап, коомчулуктун талкуусуна түштү. Тийиштүү делген жетекчилер тобу түзүлүп, жерине барып аныктоо иштери жүрдү. Ак суу токойчулугунун экинчи кыдырмасында турабыз. Жанагы интернет булагына чыгып кеткен токойчулар баары биригип алып кыйып талкалап атат деген жерде мына улуксат ар бир карагайга номер салынган. Азыркы учурда улуксат кагазы келди. Эми элдерге өзүнүн жарандарга биз ушу накладной негизинде жазып беребиз. Анан четинен тазалайбыз. Биякта өзүңөр көргөндөй бүт баары шамалдан чыккан да, шамалдан. 31 январь күнү эмеге Каракол токой чарбасынын ак суу токойчулугуна бардык. Барып жеринен текшерүү жүргүздү. 6 даана мыйзамсыз кыйылган карагай аныкталды. Анын ичинен өсүмдүк токтогон кургак 2 даана тяншан карагайы, диаметрлери 24-31 см, анан суу 1 даана тяншан карагай 41 см турган, анан шамалдан кулаган 3 даана карагай кыйылып кеткен. Эми мындай да жанагы шамалдан кулап жыгылып жаткан карагайларга да номери басылып, анан уруксаат берилип, анан ошону дагы мындай да ошол мамлекетке кириштеш үчүн ошол номери басылып, анан ошону кыйыш керек да, анан ошол шамалдан жыгылган карагайга номери басылбай калганда, ошол балким бул отвод болуп аткандан кийин кулаганбы, тигилер кыйып атканда ошону кошо кыйып коюшкан. Дагы канча жерде бар ушундай? Ошол жер өйдөрөк барбы дагы? Өйдөрөк ичинде бар, сайдын ичинде. Жогоруда токойчулар айткан санитардык тазалоо боюнча жыл ичинде ак суу токойчулугу боюнча жалпы 172 куб карагай кыйылышы керек. Ал эми коомчулукта чуу жаратып жаткан токойчулуктун экинчи кыдырма участкасында 74 куб атайын уруксаат кагазынын негизинде кыйылып, анын 24 кубу жарамдуу деп эсептелип, калганы отундук болмокчу. Тазалаш максатында биз Каракол токой чарбасы 2021 декабрь айында ошо уруксаат кагазын алганбыз 2022 жылдын эсебинен кыюуга. Ошо 22 жылы кыйылып, уже азыр мындай элге, жергиликтүү элге коюп атабыз бул жыгачтарды. Бир жактан кыйылбайт, бул ар бир биякта бир кургак бак, тиякта бул чолуп келип аткан. Бул ушелянын ичинде? Бул ушел эмес, ошо бул беттин ичинде ар бир жактан мындай чолуп келген бактар да. Экологиялык милициядагы токой чарбасында бир катуу тапшырма берип атабыз. Катуу көзөмөлгө алып, мыйзамсыз токой кыйыларды токтотуу боюнча дагы. Бирок ошого карабастан айрым учурда катталган учурлар бар дейт. Штрафтарын төлөтүп, мыйзам чегинде чара көрүлүп атат да. Текшерүү ишинде аныкталган мыйзамсыз кыйылган карагайлар боюнча акты түзүлүп, Ак суу райондук ички иштер бөлүмүнө укуктук баа берүү үчүн өткөрүлгөн. Токойчулардын айтымында өзгөчө баалуу карагайлардын көчөттөрүнө, токойду калыбына келтирүүдөгү иштерде карагайларды кыюуга мораторий дагы деле күчүндө.
Айтмакчы, ак суу токойчулугунда ар жылы 10 гектар жерге 50 000 карагайдын көчөттөрү олтургузулуп турат экен. Кайрымдуу жана ыймандуу адамдар бар дүйнө жарык. Талас шаарынын 1997 жылы туулган жаштары жардамга муктаж энеге турак жай куруп беришти. 63 жаштагы Айзада Букоева эскилиги жеткен авариялык абалдагы үйдө баш калкалап келген. Шаардык бийликке жардам сурап кайрылганда жаштар жакындан жардамга келишкен. Айзада эненин жакшылыгына биздин чыгармачыл топта күбө болуп келди. Көп жашагыла айнанды, тилеңерге жеткиле калып кетти. Кубанычынан көзүнө жаш алган Айзада эне 63 жашта. Ал турмуш шартына байланыштуу жардамга муктаж эле. Кызы менен турган үйүнүн эскилиги жетип авариялык абалда. Жардам сурап шаар мэри Аскар Шабдановго кайрылган. Эми минтип көйгөйлүү муктаждыгы жаштардын жардамы менен чечилип, 5 ай аралыгында чакан, бирок заманбап, жылуу жаңы турак үй салынып бүткөрүлдү. Мындай убакыттар өттү, жамгыр ала отуруп, жерден жамгыр үстүмөн жаап, биягы кулайын деп, рахмат ушу балдарга айланайын, кошо жүгүрүп, кошо эметип, бир жагынан мына могу алтындай болгон соседтерим бар, буларга сөзсүз рахмат айтышым керек. Кошо жүгүрүп жүрдү. Мен эле эмес, көп эле бар да мына муктаждар. Мына ушуларга Кудай эме кылса, Алла таалам өзү соопчулукту 3 эсе эмес 10 эсе кылып берет дейт. Алладан кайтсын. Эми ушу кийинкилер ушулардын эмесин көрүп, үлгө алып, ошолорго жол көрсөтүп, ушундай иштерди кыла берсин. 1997 жылкы балдар биригип, ынтымактын аркасында Айзада эненин минтип ак батасын алышты. Үйдү курууга 400 000 сом каражат жумшалган. Ал эми турак жай жалаң жаштардын өз эмгеги менен бүткөрүлгөн. Муну менен алар өз келе жаткан моонга үлгү көрсөтүп, жаман жолдон алыс болуп, соопчулук иштерди аткарууга, ыйманга жана боорукер болууга чакырышты. Үйүн келип көрсөк, оор акыбалда экен үйү. Уже кулайындап калыптыр үй. Анан кийин досторума байланыштым. Досторум баардыгы макул болду. Мен демилгем колдоду, досторум баардыгы. Бул нерсени салганыбыздын максаты азыркы өсүп келаткан жаштар келечекте жаштардын колунда дейт. Жаштардын ушу ичимдик, чегимдик жолунан алыс болуп, ушундай көп сооп иштерди кылса деген үмүттө кылдык ушул нерсени. Азыркы биздин тил менен айтканда мындай ысырапкорчулуктан алыс болуп, ушундай кедей кембагалдарга жардам берсе деген үмүт менен салдык да. Облус аймагында кайрымдуу жана демилгелүү жаштардын аракети менен бир топ муктаж үй бүлөлөр турак жайлуу болушту. Ал эми Талас шаарынын өзүндө мындай саамалык биринчи ирет ишке ашты. Мындан улам демилгелүү жана келечектен көптү үмүттөндүргөн жаштардын демин шаар мэри Аскар Шабданов да колдоп, аларга ыраазычылык билдирди. Анткени шаардык мэрияда ар кандай муктаждыгы бар 2000 үй бүлө каттоодон турат. Алардын турак жай көйгөйүн чечүүдө демөөрчүлөрдүн салымы зор. Четинен маселени чечкенге аракет кылып атабыз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Талас шаарында салынган социалдык шаарчабыз биздин жаштарыбызга дагы бир жакшы өрнөк болду окшойт. Чын жүрөктөн чыккан чечим болсо керек. Мына 5 айда бүтүп калды. Апабыз буйруса 2 бөлмөлүү, жылуу, таза, эң башкысы санузел менен заманбап кичинекей болсо өзүнүн үйүнө ээ болуп калды да. Жигиттер, сиздерге терең ыраазычылык, беш жамандык көрбөңүздөр. Кыргыздын ар бир жетими, кыргыздын ар бир апа каралып алган апасы биздин балдар, биздин апаларыбыз. Сиздерге Кудай таалам ыраазы болсун. Айзада Букоеванын кошуналары, жакындары келип эненин кубанычын тең бөлүштү. Мында келгендер жаштардын жакшы ишин мактоого алышып, аларга ак баталарын беришти. Муктаждарга жардам колун сунган кайрымдуу адамдардын катары көп болсун. Өткөн аптада Нарын шаарындагы Сүйүнбек Бекмамбетов атындагы эркин күрөш боюнча адистештирилген Олимпиадалык резервиндеги балдар спорт мектебинин окуучулары Ташкентте өткөн эл аралык мелдештен 2-чи орунду алып келишти. Өлкө намысын коргогон мыктылар менен кабарчыбыз Жыпара Насырова барлашып кайтты. Адеми Асангазиева кичине кезинен дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекованы көрүп эркин күрөшкө кызыгып, спорттун чебери болууну кыялданчу. Бул кыялын орундатып, алгачкы жолу атасы аны 5 жашында күрөш залына алып келген. Башка балдардан айырмаланып, Адеми эркин күрөштүн эрежелерин ылдам кабыл алып, чоң мелдештерге катыша баштаган. Тактап айтсак, 2022 жылдын июль айында Сауд Арабиянын Бахрейн шаарында өткөн эл аралык мелдеште 2-чи орунду багындырган. Бахрейн мамлекетине барып, Азия чемпионатында 2-чи местаны, Казакстандан 1-чи местаны, анан Өзбекстандан да 1-чи местаны алдым.
Мен да чоңойгондо Айсулуу Тыныбековаларда болуп, чоң залдарда тренировка кылып, Кыргызстанды спорт менен тааныткым келет, көптөгөн өлкөлөргө. Ошо Айсулуу Тыныбековалардай болуп, мирдин чемпиону, олимпийский чемпион болдум. Адеми Асанғазиева өңдүү өлкө намысын чет жерде коргогон окуучулар арбын. Нарыш шаарындагы Сүйүнбек Бекмамбетов атындагы эркин күрөш боюнча спорт мектебинде учурда 100гө чукул бала машыгат. Ийгилик жаратуу үчүн балдардын ичкен тамагына чейин көңүл бурган машыктыруучулардын айтуусунда машыгуу 2 сааттан 4 саатка чейин созулат. Дал ушундай эмгектин аркасында мектептин окуучу кыздары өткөн аптада болгон Ташкенттеги эл аралык мелдештен 2-чи орунду камсыздашкан. Жалпысынан алып келгенде кыздарыбыз жакшы ийгиликтерди жаратты ал жерде. Ошо бир кызыбыз жеңүүчү болду, бир кызыбыз экинчи болду. Ошо биринчи, экинчисин алган кыздарыбыз именно ошол бир салмакта болуп калып, ошол себептен экөө тең эки подгруппадан чыгып, анан финалдык беттешүүгө катышты. Финалдык беттешүүдө ошо бирөө биринчи, бирөө экинчи болуп калды. Андан сырткары 3 кызыбыз ошо коло медалдын ээси болду. Жалпысынан кыргызстандыктар болсо 3 алтын, 2 күмүш медаль жана 9 коло медалдын ээси болуп чыктык. Командалык эсептөөдө ошо биз экинчи орун болуп калдык Өзбекстандан кийин. Өлкө желегин желбиреткиси келген жаш спортчуларга мамлекет тарабынан көрүнүктүү жардам көрсөтүлбөгөндүгү көңүл оорутат. Мелдештерге баруу үчүн бардык каражат алардын өз чөнтөгүнөн чыгат. Шарттын жоктугунан кээ бир спорт ышкыбооздору мелдештерге бара албай калган учурлар болорун кошумчалашты. Биз деген чет жакка чыкканда ушу каражаттарыбызга жардам берсе болмок. Биз деген чет жактан чыгарда акчаны өзүбүздүн колубуздан ата-энебиз берет. Бул акчанын жоктугунан кээде чыга албай алгандар болот. Адистердин айтуусунда күрөш адамды бир гана жеңишке жетүүгө үндөп, сабырдуу жана чыдамкай болууга тарбиялайт. Өлкөдө жыл өткөн сайын спорттун эркин күрөш түрүнө кызыккан жаш улан кыздардын саны өсүп баратканы кубандырат. Жипара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары. Өлкө Деминин кезектеги чыгарылышы мына ушундай материалдардан турду. Ушул жана башка жаңылыктарды Facebook'тагы Нарын медиа борбору, Instagram'дагы Нарын медиа лайв баракчаларынан окуп, YouTube'дагы Нарын ТВ каналынан көрсөңүздөр болот. Алдыда эртеңки күнгө карата аба ырайынын божомолу, кечиңиздер көңүлдүүлансын, саламатта калыңыздар.